Assalamu alaikum jamaat. Өткөндө намаздын 3 дуасы тууралуу арабча тамгасы менен жазып видео чыгардым эле. Ошондо комментарий көптөр жазып, кыргыз тамгасы менен жазсаңыз дегенден бул видеону мына кыргызча тамгасы менен жазып чыгардым кайра. Роббана атина фид дуния хасана, намаздан кийин биринчи дуа ушул. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирок кыргыз тамгасы менен жазылганда айын тамга бизде жок болгондуктан кээ бир жери бир аз башкача болот. Арабча окуп үйрөнгөндө гана арабча тамгасы менен толук туура жаттай алабыз. Кыргыз тамгасы менен толук туура болбой калышы анык мүмкүн. Роббана на чозулат, атина фид дуния, дуния дегенде арабчада я чозулат. Хасана. Ушул жерде токтогондо хасана деп жаттайсыздар. Ва фил ахирати хасана. Жана ахиретте жакшылык бер. Ва кина азабаннар. Азабаннар деген айын менен болот. Ахиреттин азабынан бизди сактаган, дозок отунан азабынан деген. Ал эми намаздан кийинки экинчи дуа болсо, могу дуаны окусак болот. Куран окуйбуз намаздан кийин, андан кийин экинчи дуаны кылабыз. Экинчи дуада мына ушул дуаны окуганыбыз эң ылайыктуу. Роббана гфир лана, о Робби биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман. Жана бизден мурун өтүп кеткен имандуулардын күнөөсүн кечир. Ва ла таджал фи кулубина гилла лиллазина аману. Имандууларга биздин жүрөгүбүздө эч бир кандай кек калтырбагын. Имандууларга болгон жүрөгүбүзгө махаббат бер деген маанайда. Роббана иннака рауфур рахим. О Роббубуз, чындыгында сен боорукер, ырайымдуу затсың деген маани берген ушул дуа болот. Роббана гфир лана, бөлүп ушинтип жаттасаңыздар. Ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман. Ва ла таджал фи кулубина гилла лиллазина аману. Роббана иннака рауфур рахим. Ал эми буну экинчи дуада кылып, андан кийин салават айтабыз. Салаваттан кийин үчүнчү дуа, салават дуасы болот. Мына ушул дуа болот ал. Үчүнчү дуада Аллахумма рзукна хуббаху ва иттибааху ва шафаатаху саллаллаху алейхи ва саллам деп айтабыз. Мунун мааниси Аллахумма деген о Аллахым, урзукна бизге ырыскыланткын хуббаху, пайгамбарыбызды жакшы көрүүнү, ва иттибааху жана аны эргешүүнү, ва шафаатаху жана пайгамбарыбыздын шафаатыны бизге насип эткен. Саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбызга Аллах тааланын салават жана саламы болсун деген маани берет. Аллахумма рзукна хуббаху ва иттибааху, аху айын менен болот ушул жерде. Ва шафаатаху, шафаа дегенде айын менен болот. Саллаллаху алейхи ва саллам, алейхиде дагы айын бар. Мына ушул жерде айындарга өзгөчө көңүл буруп, айын деген бул тамактын ортосунан чыккан арабчадагы бир өзгөчө тамга болот да. А деп келген жерлер тамгадан чыккан айын жана бизде айтылган жөн а болот. Ким мактоону дайыма айтып жүрсө Аллах таалага, ага көптөгөн жакшылыктар болот. Жакшылыктар болот дегени өмүрүнө береке болот, келечекте көптөгөн жакшылыктарды Аллах таала насип этет. Ал эми кимде ким кечирим суроону дайыма истигфарды бекем тутса, ага эшиктер ачылат дейт. Эшиктер ачылат дегени бала төрөбөсө балалуу болуу эшиги, ошондой эле ырыскысы тарылса ырыскы кең болуу эшиги, иштери жүрүү эшиги, ушуга окшогон жакшылыктын эшиктери ачылат экен. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаватты көп айтып жүрсө, анын ички дүйнөсүнөн гам күйүтү кетет, анын күнөөлөрү кечирилет. Салават айткан себептен Аллах таала ага жакшылык берет. Ар бир салаватка болгон жакшылык Аллах тааладан кайтат деген. Мына ушул өзгөчө 3 зикирге көңүл буруш керек. Тилиңизге кимиси жеңил болсо, ошону адат кылуу керек. Эгер сизге мактоону алхамдулиллах деген сөз жеңил болсо, ушуну дайыма айтып жүрсөңүз, көптөгөн жакшылыктар насип этилет. Астагфируллах деген зикир тилиңизге жеңил болсо, ушуну көп айтып жүрүңүз. Анткени бул зикир менен сизге көптөгөн жакшылыктар эшиги ачылат. Ал эми саллаллаху алейхи ва саллам деп салават айтып жүрүү жеңил болсо, салаватты көп айтып жүрсөңүз, ички дүйнөңүзгө кенендик, жакшылык, кубаныч деген нерселер тартууланат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.